Саламатсыңарбы балдар? Бардыгыңарга кутман күн. Тарбиялык саат сабагыбызда өзгөргүсү келген кумурска аттуу жомок менен таанышабыз. Сабактын темасы жасалмалуулук жаман сапат. Сабактын максаты жомок менен таанышып аласыңар, мазмунун түшүнүп суроолорго жооп берип, сөз байлыгыңар, эркин сүйлөөгөңөр артат. Жасалмалуулуктун кесепети жакшы эмес экенин билип аласыңар. Өзгөргүсү келген кумурска. Бала кумурска окшош күндөрдөн тажады. Ал ар дайым өзүн бир туугандарынан башкача сезе берчү. Дагы ошол адаты кармап, үйүнөн чыгып саякаттап жөнөдү. Бир топ жол жүрүп, ойноп жүргөн көпөлөктөргө кезикти. Кумурсканы көргөн көпөлөктөр: "Сен кандай жаны барсың? Бул жерде эмне кылып жүрөсүң?" деп суракка алып чыгышты. Кумурска булардан жалтанып койбой: "Мен көпөлөкмүн" деди. Муну уккан көпөлөктөр боор эзилгенче күлүштү. Кумурсканын ачуусу келип: "Эмне күлөсүңөр? Мен көпөлөк болгум келет. Мага канат бергиле" деди. Көпөлөктөр макул болушуп, ага канат беришти. Бирок ал канчалык аракет кылса да уча албай койду. Буга ачууланган көпөлөктөр аны кууп жиберишти. Кумурска андан ары жол улады. Бир топ мезгилден кийин ийнеликтерге кезикти. Аларга "Мен ийнеликмин" деп айтты. Бирок ийнеликтер анын сөзүнө ишенишпей, жандарына жакын жолотпой айдап жиберишти. Кумурска андан ары жүрүп олтуруп, арыларга кезикти. Өзүн "Мен арымын" деп тааныштырган кумурскага арылар жиникейлеп чагып ташташты. Баардык денеси тулуптай болуп ишип, жанын коерго жер таппай чуркап баратып, жөргөмүштүн желесине чалынып калды. Тордон чыга албай көп убакыт жатты. Бир убакытта жумуштан кайткан жөргөмүш желесине түшкөн кумурсканы көрүп: "Сен кимсиң?" деп сурады. Кумурска өзүнүн ким экенин айта алган жок. Ал жөргөмүштүн балдарына жагып, аны дос кылууну, желе токууну үйрөтүүнү убада кылышты. Бирок балдарынын бул оюн энеси кабыл алган жок. Ал: "Жок балдарым, мындай болбойт. Ар ким өзүнө тиешелүү ишти кылган жакшы. Бул кумурска да. Кумурска желе токуй алмак беле. Булар мээнеткеч, тынчыбаган жандар. Сен кумурска өз үйүңө кайт. Мурун кандай болсоң, ошондой болуп жүрө бер. Башкача болууга умтулба. Сени Кудай кумурска кылып жараткан" деди. Муну уккан кумурска аябай ыйлап, өзүнүн ата-энесин, бир туугандарын издеп жөнөдү. Экинчи мындай окуяны жасабоого өзүнө өзү ант берди. Мынакей балдар, жомок менен тааныштык. Силерге жактыбы балдар? Анда эмесе кумурска эмне үчүн өзгөргүсү келди? Көпөлөктөр эмне үчүн шылдыңдашты? Кумурска канат болсо эле уча береби? Ийнеликтер кумурсканы кошуп алса эмне болот эле? Арылар эмне үчүн кумурсканы чагып ташташты? Желе токууну кумурска үйрөнө алат беле? Кумурска үйүнө эмне үчүн кайтты деп ойлойсуңар? Мынакей ушул суроолорго жооп берип жөнөтөсүңөр. Саламатта калгыла балдар.